2019 региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында видеоконференция өткөрүлдү. Видеоконференцияга өлкөнүн 7 облусунун журналисттери туташтырылып, талкуу өткөрүлдү. Өз ара пикир алмашуу маанайында өткөн конференцияга жергиликтүү журналисттер, мамлекеттик мекемелердин, соттордун маалымат катчылары жана эксперттер катышты. Темадан кененирээк кабарчыбыздын материалында. Онлайн конференция сот процессин туура чагылдыруу темасында өткөрүлдү. Анда 7 облустун журналисттеринин жана маалымат катчыларынын башын бириктирип, видео аркылуу аларга эксперттер жана соттордун маалымат катчылары тарабынан ачык сот отуруму тууралуу эрежелер менен тааныштырылып, пикир алмашуу жүрдү. Сот укуктук процесстерин чагылдырууда ошол журналисттер менен биргеликте иш алып баруунун мааниси бул ачык айкындуулуктун, биримдикте иштөөнүн, кызматташып иштөөнүн негизи болуп эсептелет деп ойлоймун. Биз азыр бул жерде соттун төрагаларына, ошол жогорку соттун басма сөз кызматкерлерине сунуштарыбызды айтып кеттик. Ушундай жолугушуулар тез өтүп, анан ошол сот процесстеринин укуктарын ачык айкындуулук чагылдыруу боюнча окутууларды жүргүзүшсө деген сунуштарыбызды бердик. Бул дагы биздин журналисттер менен сот кызматкерлери менен иштешкенибизге бирден бир негиз болуп эсептелет деп ойлойм. Онлайн конференция 7 Дубаңдын сот кызматынын маалымат катчылары тарабынан уюштурулган. Алар журналисттерди бир багытта иштешүүгө чакыруу менен сот учурундагы маалыматтарды ачык айкын жана туура чагылдыруу максатын көздөшкөн. Видеоконференция бул 7 областтан ар бир региондун пресс катчылары жана ошо жергиликтүү журналисттер менен тыгыз байланышта сот отуруму деген темада өтүлдү. Бул бүгүнкү күндө сот отуруму ачык эмес дегенден мен алысмын. Себеби сот азыркы күндө тараптар келип атат, сотко катышып атат, сот ачык жүзүндө өтүп атат деп толук ишендирип кетем. Бул иш-чара негизинде бул сот отуруму басма сөз катчылары менен жана жергиликтүү журналисттер менен тыгыз байланышта иштесек, бир биримдикте иштесек, бир жыйынтык чыгат деп ойлойм. Мындай маанидеги иш-чара өлкө аймагында алгачкы ирет өткөрүлүп жатат. Мындан ары да өткөрүү уюштуруучулардын башкы максаты. Анткени мындай иш-чаралар учурдун талабы болуп турат дешет адистер. Нурзат Үсөн кызы, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.